Assalamu alaikum Kırgız eli. Биздин кайрылуубуз УКМК жетекчилерине жана мамлекет өкүлдөрүнө кайрылуу жана жалпы элге кайрылуу болот. Себеби биздин азыркы убакта пристань призывачка шаарчасында болуп жаткан көйгөйгө байланыштуу резонанс кылып жаткан Царева Мария Вадимовна тартып киргизип жаткан видеолорду бир тараптуу каралап эле биздин айылдын шек келтирип атат да. Себеби жалган сөздөр ал жакта аябай көп. Комментарий жазып аткан элдер бир тараптуу бир тарабын көрүп алып эле көп нерселер жазып атышкан. Бул жакта биз мына жаштар ушул пристанда чыгып өзүбүздүн оюбузду айткан чыктык да. Себеби ал тарапка эле иштеп аткандай сезим жаралып атат биз жактачы. Бул пристань шаарчасында буга чейин ынтымакта эле жашап жатканбыз. Азыр бул жакта элдин ортосуна чок салып атат да айрым жашоочулар. Биздин суранычыбыз адилеттүү чечим чыгарып бергиле да. Себеби бул жакта күнөөсү бар дагы, күнөөсү жок дагы инелерибиз жөндөн жөн эле каралап, ата энелерди жумуш убактысында улам кайра чакыртып бул жакта тынчыбызды алып атканына байланыштуу чыгып жатабыз. Буга чейин байкелерибизди сыйлап кое тургула, чыкпагыла дегенде биз үйдө эле унчукпай эле отуруп туруп атканбыз. Акыркы кезде видеолор улам чыгып бизди коркутуп атат. Саат 6-дан кийин чакырып эшигибиздин алдына келип атат деген видеолор дагы жалган. Себеби эч ким чогулбай эле болчу, мына бүгүн биринчи жолу чогулуп атабыз. Чогулуп биз өзүбүздүн оюбузду айта алып атабыз. Мисалы бир үй бүлөнү барып коркутуп үркүткөнгө көп деле кишинин кереги жок да негизичи. Эгер биз чынында коркута турган болсок, андай нерсенин бизге кереги жок. Закон түрүндө эле чечип бергиле, башка эч нерсенин кереги жок да. Урматтуу Садыр Нуркожоев, биз бул арызга карата биз ата энелердин атынан барып чогулдук. Мындай бизде болгон эмес. Биз ишенбейбиз мындайга. Биздин балдар ынтымактуу, пристань эли эң более ынтымактуу. Анда ар кайсы эме ушакка кирбей эле коелу. Жакшы чечишели бул жагын. Айланайын, урматтуу Садыр Нуркожоев, мындай иш болгон эмес эч качан. Бул жала жабыш. Жөн эле балдарды жаманатты кылып атат. Андан көрө биз бул айылдын тургундары ынтымактуу. Мына көп жылдан бери жашайбыз, билебиз кимдин ким экенин. Ортодо бир эле жала жабы болуп атат. Ошону акырын чечип коюңуздар, сунабыз.